Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстан өзүн жумуртка менен толук камсыздоого жетише алды. Кыргызстан быйыл өзүн жумуртка менен толук камсыздоого жетишти. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги кабарлады. Маалыматта аталган министрлик канаттуулар ассоциациясы менен кызматташтык жөнүндө меморандумга кол койгону айтылат. Канаттуулар тармагын өнүктүрүүгө карата мамилени жөнгө салган документ фермерлерди колдоого багытталган. 2024-жылы Кыргызстан тоок жумурткасы менен өзүн өзү толук камсыздоого жетишип, канаттуулар тармагында жылыштар болгон. Ал эми тоок этине болгон муктаждык 35-40%га камсыздалган. Бул көрсөткүчтү жогорулатуу үчүн ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Дыйкан фермерлерди колдоого багытталган агро өнөр жай комплексине насыя берилип, мындан тышкары балыкчыда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен канаттуулар фабрикасынын кошумча линиясын ишке киргизүү пландаштырылууда деп айтылат маалыматта. Аталган демилгелер өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталганы. Бул Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизери белгиленген. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тилекмат Күрөңов деген жалганчы бар. Өзүнүн жалгандарына өзү чалынып жүрө берет. 2020-жылы октябрь окуясында президент Садыр Жапаров чакырып алып, СЭЗге барып басып ал деп буйрук берген дейт. Садыр Жапаров ошол мезгилде эле тескерисинче мекемелерди басып албагыла, басып алган жерлерди тез арада бошоткула. Жаңы система түзүлгүчө эскиси иштеп туруш керек. Антпесек 2005-2010 жылдагыдай болуп, жылдап башаламандык уланып, башкаруу системабыз оңой менен бир жолго түшпөй калат деп элге кайрылуу жасаганын Тилекмат Күрөңов унутуп калыптыр. Негизи сиз башынан баштап Садыр Жапаровду колдоп жүргөнсүз деп айтылат да. 2020-жылы өлкөдө бийлик алмашып, 5-октябрда төңкөрүш болду. Мен 6-октябрда жолуктум Садыр Жапаровго достук мейманканасына. Мени кабыл алды, экөөбүз кабинетте отуруп сүйлөшкөндө ал мага айтты: "Ошол СЭЗ Бишкек деген бар. Ошол жакты сен барып азыр балдарың менен басып албайсыңбы? Ошол жакта ээлеп кал, мен кагаздарын тууралап коем, буйрук чыгарып коем, сен ошол жакта кызмат аркалай бер. Балдарыңа да жумуш бер ошол жактан" деди. Мен ошол жерден, ошол күндөн баштап мындай бул бийлик менен иштешип, Садыр Жапаровдун тарапташы болбой калдым. Ошол сааттан баштап мен Садыр Жапаровдун тарапташы болбой калдым. Себеби ал түрмөдө отурганда мага берген, айтып аткан сөздөрү, алдына койгон максаттары башкача болчу да. Башкача сөздөрдү айтчу. Анан бул мени мындай мыйзамсыз иш аракетке түрткөндө мен ошол күндөн баштап тарапташы болбой калдым. Негизи СЭЗге алганга макул болбодуңузбу? Барган жоксузбу анда? Жок, СЭЗге макул болгон жокмун. Мага Садыр Жапаровдун атынан бир нече рет кызмат сунушталган. Мен биринчи камалып үй камагына чыккандан кийин Курманкул Зулушев ген прокуратура чакырып жолуккан, алда кызмат сунуштаган. Доскул Бекмурзаев деген энергетика министри болгон. Ал дагы бир нече рет менин көзүмчө Садыр Жапаровго чалып кызмат сунуштаган. Алардын баарынан баш тартканбыз. Эми Садыр Жапаровдун ошол кездеги кайрылуусун көрөлү. Бүткүл мамлекеттик кызматкерлерге, министрликтерге, область, хакимият, айыл өкмөттөргө эртеңден баштап кызматка чыгышыңыздарды мен буйрук беремин, талап кыламын. Эртең мененки 8-ден баштап мурдакыдай эле иштей бересиздер. Эгерде министр жок болсо, качып кеткен болсо, же иш ордунда жок болсо, анын милдетин орунбасары жок болсо, андан ылдыйкылары аткарып кете бериңиздер. Анан эч кандай басып алуулар, айрым жерлерде басып алуулар болгон болсо, өзүңүздөр эле тапшырып берип, стабилдүүлүктү орнотуп,
Кыргызстандын, мамлекеттин, элдин тынччылыгы үчүн ошону жасаңыздар. Мүмкүн бир учурда өкмөтпү, бийликпи, элби ишеним көрсөтүп, же депутат кылып, же бир кызмат кое турган болсо, мен баягы актангандай болбойм, мен эчтеке кызматка барбайм, иштебейм депчи. Эгерде ошондой жагдай жаралып ишеним көрсөтүп калса, буга чейин сүйлөп жүрдүң, эми өзүн иш жүзүндө көрсөт деген бир жагдай болуп калса, мен кызматка барам. Эми ушундан кийин Тилекматка ишенүүгө болобу? Дагы бир өзү мойнуна алган жалганын көрсөтөлү. Мээң менен кара жерге киргир десе, мобул мошенник Тилекмат деген неме Кыргызстанды курутуп бүтүп, эми Америкадагы кыргыздарды да сызга отургузуп баштаптыр. Ал жактагы мигрант кыргыздар Минтип Күрөңовдон алданганын өзүнүн группаларына жазып, этият болгула чакырып жатышыптыр. Бул чирик өмүрү оңолбойт окшойт. Сак болгула, чет өлкөдө жүргөн мекендештер. Силерди да сызга отургузуп кетпесин. Анан урматтуу мекендештер, азыр мен тууралуу буга чейин дагы былтыр дагы билесиңер, 19 ноябрда митинг болот деп жарыялап атканда, бул аферист анан акчалуу болгон, анткен минткен деп жеке мен өзүм акчалуу болгон тууралуу мен Тилекматка акча бергем деген бир дагы жаранды сүйлөт алышкан жок, расписка көрсөтө алышкан жок. Болгон эле баягы ушак айың. Азыр болсо Америкадан дагы ушундай акча алып качып кеттир депчи. Мен силерге чындыкты айтып коеюнчу. Мен азыр силерге жалган сүйлөй турган акыбалда эмесмин, урматтуу мекендештер. Ооба. Америкада бир-эки кишиге карызым бар. Карызым бар, алганмын, алыш бериш болот экен. Айрымдар менен алар менен сүйлөшүп, мындай азыр алар доолай элек да. Менден доолай элек. Бирок мен 1-2 кишиге Америкада көп эмес, бираз эле сумма карыз экеним, $1000 тегерегинен карыз экеним, бул чындык. Аферист! Кыргызстан чет жакка 3875 тонна кара өрүк экспорттоду. Кыргызстан быйыл чет жакка 3875 тонна кара өрүк экспорттоду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди. Кыргызстанда кара өрүк жалпы 2325 гектар жерге тигилген. Ал негизинен Жалал Абад облусунун Аксы, Алабука, Талас облусунун Бакаята райондорунда өстүрүлүп, Казакстан, Өзбекстан жана Россияга сатыкка чыгат. Ошондой эле Кыргызстанда чет жакка кара өрүктүн кагыда экспорттолот. Кара өрүктүн курамында адамга керектүү темир, кальций, фосфор, магний, марганец жана башка бир топ керектүү витаминдер бар. Ошондой эле ал ичеги карындын, жүрөк кан тамыр системаларынын иштөөсүнө, бөйрөк, боору ооруларын алдын алып, остеопороз менен күрөшөт. Андан тышкары рак клеткаларынын өсүшүнө тоскоолдук жаратат деп билдирет министрлик. Кыргыз прокуратурасынын түптөлүшүнүн 100 жылдыгы белгиленди. Башкы прокурор Максат Асаныев салтанаттуу бул маанилүү учур экендигин белгиледи. Анын айтымында көзөмөл органы мыйзамдуулуктун, жарандардын коомчулуктун кызыкчылыктарынын сакталышына, мамлекеттин түптөлүшүнө, өнүгүшүнө, укуктук республика болушуна өзүнүн салымын кошуп келет. Кыргыз прокуратурасы башка мамлекеттик органдар сыяктуу эле 100 жыл мурда түптөлгөн. Кыйынчылыктарга, тарыхый бурулуштарга карабай мыйзамдуулуктун орношуу үчүн өзүнүн милдеттерин так аткарып келүүдө, деди Асаналиев. Ал соңку 9 айда прокуратура органы эмгегинен улам бюджетке $20 миллиард суммасындагы акча кайтарылганын кошумчалады. Прокуратура тарабынан ар кыл багытта 700гө чукул текшерүү жүрүп, мыйзам эреже бузулган учурларды оңдош үчүн 1000ге чукул актылар түзүлүп, чечимдер чыгарылган, деген ал. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камситация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсе калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар.
Мбанк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. Мбанктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ушу кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бүтүн Кыргызстандын талапкери Турду Акматалиев Орусияда кармалып, Кыргызстанга алып келинди. Орусияда иштеген Турду Акматалиев Красноярск шаарынан кармалып, Кыргызстанга алып келинген. Бул тууралуу Азатка Акматалиевдин жакындары шилтеме берүү менен жазган. Маалыматта айтылгандай, Турду Акматалиевди Орусиянын күч түзүмдөрү Красноярск шаарынан быйыл 22 мартта кармаган. 28 октябрда Кыргызстанга алып келинген. Сурак учурунда тергөөчүлөр Facebooktагы билдирүүсү үчүн кармалганын айткан. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айыпталууда. Ал эми Бишкектин 1-май райондук сотунун бөгөт чарасы 31 октябрда каралып, 30 ноябрга чейин камакка алынганын билдирген. Жакындардын айтымында 63 жаштагы Турду Акматалиев Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгон. Салык кызматы курулуш компанияларынын салыгын көбөйтүүнү сунуштоодо. Мамлекеттик салык кызматы курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын кайрадан киргизүүнү Жогорку Кеңешке сунуштады. Анда курган батирдин чарчы метрин $1000 кымбат сатпаган гана курулуш компаниялардын кошумча нарк салыгынан НДСтен бошотуу каралган. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдулапов биринчи радиого курган маегинде билдирген. Ал курулуш компаниялары кошумча нарк салыгынан батирлердин баасын арзандатсын деген максатта бошотулганын, бирок иш жүзүндө андай болбогондуктан кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттендирүү керек деп эсептейт. Булар көп батирлүү 12-14 кабат үйлөрдү куруп салык төлөшпөй сатып жаткан батирлердин чарчы метри $1,500 $3,000 чейин сатылууда. Батирдин чарчы метрине болсо $500-600 гана сатышат. Неге салык албашыбыз керек? Курулуштан дээрлик 2 эсе пайда көрүп жаткан соң салыкты толук түрдө төлөөгө милдеттүү. Биз батиринин 1 чарчы метри $1000 ашырбай саткан курулушчуларды кошумча нарк салыгынан бошотууга даярбыз, деди Абдулапов. Риэлторлордун маалыматында ушул тапта Кыргызстанда курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайдагы батирлердин 1 чарчы метри толук бүтпөгөн жайгашкан жерине жана тибине жараша $850-900 $1,500-2,000 чейин сатылууда. Айрым эксперттер Кыргызстандагы коммерциялык курулуш компаниялары өтө жогорку киреше менен иштеп жатканын, мындай компанияларга жалаң байлар, олигархтар гана ээлик кылаарын белгилеп жүрүшөт. Ошол эле учурда Бишкек шаарында жана Ош шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алган бир топ жарандар курулушу бүтпөй, мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып, бийликке утур-утур кайрылуу жолдоп келет. Токмокто аялын жана майыптыгы бар уулун аёсу сабап келген ата кармалды. Токмок шаарында аялын жана биринчи топтогу майыптагы бар баласын сабап жүргөн жаран кармалганын Чүй милициясынан билдиришти. 28 октябрда Токмок милициясына 1972 жылы туулган жаран кайрылып, жолдошу зомбулук көрсөтүп, ар кандай дене жаракатын келтирип, системалуу түрдө сабап жүргөнүн жана андан тышкары 2003 жылы туулган биринчи топтогу майып уулуна да аёсу сабап келерин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Аталган факты Токмок милициясынын кылмыштардын бириктүү реестрине катталып, уруп сабап койноо беренеси негизинде кылмыш иши козголгон. 12 ноябрда жогоруда кылмышка шектүү 1969 жылы туулган жаран Токмок милициясынын тергөө кызматына жеткилип, ошол эле учурда жашаган дерегине тинтүү жүргүлүп, жыйынтыгында кылмышка тиешелүү далил буюмдар табылып алынган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Эл аралык кылмыш соту Нетаньяхуну Галантты жана Хамас командирин кармоого ордер чыгартты. Эл аралык кылмыш соту 21 ноябрда Хамас тобунун АКШда жана Европа биримдигине террордук деп жарыяланган аскердик командири Мухаммед Деевти, ошондой эле Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого ордер чыгарды. Бул тууралуу аталган сот мекемесинин 21 ноябрдагы билдирүүсүндө айтылды. Ичөтен Хамастын былтыркы кол салуусуна жана Израилдин ошондон кийинки аскердик кийлигишүүсүнө байланыштуу адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмышы үчүн айыпталууда. Быйыл май айында эл аралык кылмыш соту Нетаньяхуну Галантты жана Хамас тобунун ошол кездеги саясий лидери Исмаил Ханияны, топтун аскердик бөлүгүнүн командачысы Мухаммед Деевти жана Газа секторундагы бөлүгүнүн ошол кездеги башчысы Яхя Синварды камакка алууга ордер берүү маселесин карай турганы кабарланган. Соттун расмий сайтындагы 20 майдагы маалыматка караганда, аларды кармоонун соттун прокурору Карим Хан талап кылган. Израиль бул соттун юрисдикциясын тааныбай турганын билдирген. Сот аны таануунун зарылчылыгы жок экенин маалымдаган. Израиль Ханияны 31-июлда Ирандын борбору Тегеранда, Деевти 13-июлда Газада жана Синварды 16 октябрда Газада жок кылганын жарыялаган. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 киши өлүп, 251 кишинин барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрдагы кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул баштаган. Ошондон бери Газада каза болгондор 43 миңден ашканын сектордун саламаттык сактоо мекемесинин билдирүүдө.
Ош шаарында биринчи жолу Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көңгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119. Курулуш агенттиги Азия Мол соода борборуна эскертүү берди. Курулуш, архитектура, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Бишкектеги Азия Мол соода борборуна унаа токтотуучу жайга мыйзамсыз соода түйүндөрүн курууга тыюу салып, унаа токтотмону тазалоону буйруган. Аталган агенттиктин башчысы Нурдан Орунтаев Каксу басмасына билдиргендей, соода борборуна унаа токтотуучу жайды курулуштардан тазалоого 5 күн убакыт берилген. Биздин агенттиктин атынан соода борборуна 5 күн ичинде унаа токтотуучу жайды түрдүү курулуштардан тазалап, мурдагы унаа токтотуучу жай катары калыбына келтирүү тууралуу эскертүү берилди. Мынтип өзгөртүү мыйзамсыз деген Орунтаев. Социалдык тармактарда Бишкектеги Азия Мол соода борборунун жертөлөсүндөгү автоунаа токтотуучу жайга соода борборлору курулуп жатканынан арызчылыктар айтылган. Бишкектеги Азия Мол соода борборунун ээси мурдагы премьер-министр экс-депутат Өмүрбек Бабанов ал 2016-жылы Азия Мол соода борборунун курулушун аяктоо үчүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар насыя алганын билдирген. Жогорку Кеңештин депутаттары айрым ишкерлер бул үчүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун уставына каршы келген чечим кабыл алган каражат экономиканын приоритеттүү секторлоруна гана берилиш керек болчу деп сындашкан. Талас жана Оштун студенттери Улуу Британияга сезондук ишке жөнөтүлөт. Таластын жана Оштун студенттери жайкысын Улуу Британияга айыл чарба жумуштарына жөнөтүлөт. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринен билдиришти. Министрликтин жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору британиялык Hobbs Labor Solution Ltd оператору менен биргеликте Талас мамлекеттик университети жана Ош технологиялык университети менен кызматташуу келишимине кол койгон. Ага ылайык эки окуу жайдын студенттери 2025-жылы айында Улуу Британияга акы төлөнүүчү айыл чарба жумуштарына иштөөгө бара алат. Бишкекте 2 киши шаар тургунун тапанча менен коркутуп карактап кеткен. Бишкекте каракчылыкка шектелген 2 жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 3-ноябрда болжол менен саат 16:30да 2 киши 40 жаштагы жаранды тапанча менен коркутуп уртепкеге алып, 14 000 сом акчасын жана 21 000 сомдук Redmi телефонун тартып алышкан. Аталган жана милицияга арыз жазып, аны карактаган адамдардын атын атаган. Бул факт боюнча каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 41 жаштагы жана 29 жаштагы 2 жаран кармалган. Алардын бири 41 жаштагы СК Кримчөрүдө Кундузбек деген кайман аты менен белгилүү. Мурда соттолгон жана мархум Кримтөбөр Камчыгөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү болуп саналат. Соттун чечими менен алар номер 1-тергөө абагына камакка алынды. 29 жаштагы шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, пневматикалык тапанча табылып алынган. Ал эми 41 жаштагы шектүү кылмыш дүйнөсүнүн идеяларынан баш тартаарын, мыйзам сактап жашай турганын билдирген. Соттордо жана өкмөттөрдө гендердик балансты камсыздачу мыйзам сунушталды. Жогорку жана жергиликтүү соттордо гендерлик балансты камсыздоого багытталган мыйзам долбоору сунушталды. Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева коомдук талкууга чыгарган документте конституциялык мыйзамга өзгөртүү, соттордо иштеген бир жыныстыгылар 70%дан ашпашы керектиги белгиленген, судьяларды ротациялоодо бул талап милдеттүү түрдө эске алынышы зарылдыгы айтылган. Ошондой эле министрлер кабинетинин короодогу дагы 70%дан ашык бир жыныстагы адамдардан түзүлбөшү керек деген талап киргизилүүдө. Мамлекеттик органдарында, жергиликтүү өз алгыча башкаруу органдарында жана менчигинин формасынын көз карандысыз түрдө башка уюмдарда гендердик өкүлчүлүктү сактоо боюнча талаптарды киргизүү зарылдыгы жөнүндө Кыргыз Республикасындагы 2030-жылга чейинки гендердик тең укуктуулукка жетишүү боюнча улуттук стратегияда 2030-жылга чейинки аялдардын лидерлигине колдоо көрсөтүү боюнча мамлекеттик программада жана башка программалык жана стратегиялык документтерде белгиленген деп чарылган долбоордун негиздемесинде. Демилгечилер муну менен бирге бир катар мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү сунуштаган, анда бир жыныстагы адамдардын өкүлчүлүгү 70%дан ашпашы керек деген талапты мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга киргизүү каралган. Мындан тышкары жумуш орнундагы башка жыныстагыларга кодулоо, асылууну алдын алуу жана жоопкерчилик маселелери жазылган. Ошондой эле ишкана мекемелерде гендердик талдоо жүргүзүп туруу зарылдыгы белгиленген.